Саламатсызбы устаз дейт. Акыретте эжесиңди жолугушпайт дейт, чынбы? Чын эмес. Эжесиңди бир туугандар жолугушпай калса, бейиштин бейиштик шааниси калбай калбайбы, мааниси калбай калбайбы? Адам бул дүйнөдө эле карасаңыз, мисалы, азыр мисалы келинчегим балабыз менен келди, жүрөгүмдүн 80% мындай толуп жакшы болуп калды. Уйкум да толук канып, мындай толук канып көрдү, сабактагы жанды өтүп, эми аз-маз үшүп атам, ал эми түптө болгон үчүн. Экинчиден, бирок кыздарым Египетте калды, окуп атат. Жүрөгүмдүн бир жери бош да айттым келгене. Эми үй бүлөмдү айтып, сабак кошуп аткан ба түшүндүрүү үчүн гана. Жүрөгүм 20% дагы деле бош болуп турат, кыздарым диги жерде болгон үчүн, ден соолукка байланыштуу. Ошондой эле адам саргайып бүткөн жаман. Бейиште «Валакум фиха ма таштахи анфусукум валакум фиха ма таддаун». Куранда ачык аят келген. Силер каалаган, көксөгөн нерсе болот. Силер дуа кылган нерсеңердин бардыгы болот дейт. Анан кантип эжесиңди бейиште болбой калат? Болот. Болгону бул сөздүн түпкү төркүнү эжесиңдинин акысына бири-бирине көп кирип калбасын, эркеликке салып, акысын сактасын деген гана маани. Болот, туугандар кирет кадимкидей. Бейишке Алланын каалоосу менен ар бир ыймандуу адам кирет. Демек эжесиңиз да кирет, көрүшөт. Атыгул хадис бар. Ал китебим мен Бишкекте калды. Мухтасарут Таргиб деп Ибн Хаджар Аскалани имам Музири алымдын 4 томдук китебин кыскартып чыккан. Ошол жерде Саид Багдашта өзү да кошуп мындай хадис келет. Бейиш ээлери бейишке киргенден кийин Алла жолунда дос болгон адамдар бири-бирин сагынат дейт. Мисалы, Ахматов отурат, Бактов отурат, Карикем отурат, мен атайын урмат кылып сиздерди карап, ошол кишилерди карап отурбаймынбы? Анан сагынат. Бактова билесизби? Биз убагында 2026-жылы бүгүн кайсы 21-би? 20-май Бишкектен чыгып, Багымдатта окуп алып саат 5-те чыктык элек көлгө түптө сабак өтөбүз деп. Ниетибиз Кудай үчүн болду эле, билесизби ошону? Деп бейишкем Кудайым насип кылса, ошентип бир туугандар бири-бирин сагынат. Сагынганда Аллах Таала хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атат, мунун берки адамдын бейиштеги мындай сарир жата турган керебети, сөрүсү берки менен сөрүсү жакын келет. Сагынган учурда эле дейт. Сөрүсү жакын келет да анан айтат: "Ата'ламу мата гафараллаху лана". Биздин күнөөбүздү Аллах качан өз ырайым менен кечирген билесизби дейт. Билем, экөөбүз ушунча Кудай үчүн жолуккан учурда кечкен дейт. Деп ошончолук сагынган достор бири-биринин черин жазат дейт бейиште. Алла үчүн дос болгондор черин жазып атсаң, кантип бир карында жаткан эжесиңди бири-бирин көрбөй калат. Иман менен такыбачылык менен бейишке чыкса, ал жак Кудайдын иши. Маселе бейишке кирип алалы, ар жагын жакшылыктар көрө жатабыз иншалла. Бир алымдан имам Шабиден бирөө келип сураптыр. "О имам" дептир, "О" дептир. "Шайтандын аялы кандай?" деп сураптыр. "Канча аялы бар, кандай?" депчи. Азыр актуалдуу суроо болуп калды го. "Молдо десе эле канча аялың бар?" депчи. Молдо десе эле көп аялы болуш керек. Жок, бир аял менен да жүргөн молдолор бар, мисалычы. Имам Шабиден сураптыр ошентип. "Шайтандын канча аялы бар, кандай аялы бар?" десе айтыптыр да, "Туй атаң көрү, кечирип коесуң." Не дептир? "Ата канат" дептир. "Мен ошол тойго катышпай калыптырмын да" дептир да. Ошол сыңары маселе бейишке чыгалы, иншалла жолукпай коет деген сөз жок.